Саламатсыздарбы, түз эфирде өзөктүү маселе программасы, студияда Нуржан Ташполотова. Коомдук телерадио берүү корпорациясында тарыхый окуя болду. Заманбап санариттик теле берүүнүн талаптарына жооп берген HD форматтагы көчмө телестанция бүгүн ишке кирип, анын ачылыш аземине премьер-министр Сапар Исаков катышты. Коомдук каналдагы дегеле жалпы жаңылыктар тууралуу сөз кылуу максатында бүгүн студиябызга Коомдук телерадио берүү корпорациясынын башкы директору Илим Карыпбековду чакырганбыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Бүгүнкү көчмө станциянын ишке кириши менен куттуктайбыз. Рахмат, сиздерди да куттуктайм. Рахмат. Көчмө телестанция эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Мурдагыга салыштырмалуу техникалык жактан өзгөчөлүктөрү тууралуу айтып берсеңиз. Жөнөкөй тил менен айтып келгенде, көчмө студия, телестудия деп коет, кыскача ПТС деп коюшат. Бул ПТС, мынакей азыр Ала Тоо 24 бул чоң телеканал болсо, ошо телеканал менен барабар. Бул эгер Ала Тоо 24 бир орунда туруп, бир имаратта туруп жайгашкан болсо, көчмө студия деген ошол эле телеканал, бирок ары бери жыла берет да. Анан ошондуктан муну көчмө студия деп коет. Сыртта болгон чоң иш-чараларды, мамлекеттик деңгээлде иш-чаралардын баарын кайсы жерге барса, ошо жерине барып, тоо болобу, тоо ташта кайсы жерде болсо, ошол жерге барып, муну түз эфирде, жазуу түрүндө, ар кайсы форматта 8 камера менен, 12 камера менен тартып алганга мүмкүнчүлүк берет. Демек, теле берүүнүн сапатына дагы өзгөчөлүк бар болот турбайбы? Албетте, биз мисалы айтып атпайбызбы, тарыхый жана биринчи деп. Анан мисалы элдер айтышы мүмкүн да, эмнеге биринчи, буга чейин деле силердин көчмө студиялар бар эмеспи деп. Тарыхты айтып кетиш керек. Бизде КТРКда бүгүнкү күндө 2 көчмө студиябыз бар. Бүгүнкү күнгө чейин бар болчу. Мынакей үчүнчүсү бул жаңы келди. Биринчи көчмө студиянын тарыхын айтып келе турган болсок, бул Советтер Союзу учурунда мамлекет алып берген болчу. Ушу мамлекеттин каражатынан Советтер Союзу учурунда. Ошол эле көчмө студияны биз дагы эле колдонуп келатабыз. Ал эми эскирип калды, бирок эскирсе дагы биз аны HD форматка которуп, жаңылантып, техникалантып иштеп келатабыз. Андан кийин 94-жылы бизге ушу Түркиянын гранты келип, ошондон мамлекет алып көчмө студия сатып берген. Ошол 94-жылдан бери ошол эки көчмө студия менен бүгүнкү чейин иштеп келгенбиз. Эми көчмө студиянын мааниси. Андан бери 94-жылдан бери канча убакыт өттү, канча жыл болду. Заман өзгөрүп атат. Биз аңчакты санарипке өтүп кеттик. HD формат деген талаптарды, жогорку сапаттагы талаптарды сурай баштадык. Коомчулук ошону сурай баштады. Бизде эски көчмө студиябыз андай мүмкүнчүлүк бербейт эле. Анан бул жерде мындай нерсе да, биринчиден элибизге жакшы сапаттуу теле көрсөтүүлөрдү бере албай келгенбиз, SD форматта берип келгенбиз. Ал эми азыр болсо баары HD формат болуп калды. Анан ошон үчүн жанагы КТРде көрсөткөндө кичирекей болуп калат, же болбосо жанагы цифровой пакет деп коесуз, ошол жерде болгондо башка сапаты начарыраак болуп калатына ошон үчүн болуп келген да. Анан бул биринчи маселе. Экинчи маселе бул мамлекеттин биз башка өнкөн элдердин алдында, өлкөлөрдүн алдында чынында эле айтып кетиш керек, баса бир уят болуп калчубуз да, себеп дегенде алар болсо бизде чоң иш-чаралар болгондо, жана көчмөндөр оюндары болгондо, же болбосо Make in Asia деген сыяктуу бир чоң концерттер, же чоң иш-чаралар болуп калганда, бизден сигнал сурашчу. Силер ошол жерден тартканда, силер сигнал көтөрүп бергиле, биз өзүбүздүн өлкөбүздө ошону көрсөткүбүз келип атат деп. Биз жада калса ошол сигналды дагы HD форматта бере алчу эмеспиз да, анан баш тартчубуз. Анан ошондо булар таң калышып, анан эгерде керек болсо өзлөрү алып келишчи. Мисалы, Россиянын РТР биринчи канал программалары, Мир телеканалдары, бул жерде мисалы Владимир Владимирович Путин келгенде, бул жака келгенде, аны ошону HD форматта тартыш үчүн өзүнүн Uplink деген спутникалык системасын бул жака алып келишчи, самолет менен алып келип, анан өзлөрү тартып анан жөнөтүшчү. Эми бул кыргыздарга ишенич жок, эми байкуш кыргыздар депчи. Анан ошондуктан биздин престижибизге дагы, көп намысыбызга дагы бул тие турган нерселер, принципиалдуу нерселер. Ошондуктан бул маселени бизге мурунтан эле керек болчу, анан бирок ушуну алабыз дегенде эң биринчи кезекте албетте Алмазбек Шаршенович президентибиз муну колдоп, түшүнүп, ал киши чынында эле бул абдан керек нерсе экен деп, анан ошол кишинин колдоосу менен, ошол кишинин сүрөөсү менен, жардамы менен болуп келген иш да. Андан ары ошо тапшырма берип, анан Сапар Жумакадырович ал кезде аппараттын жетекчинин орун басары эле, ошол учурда эле ошо жардам берип, жана мамлекеттик бюрократиялык системалардан ушул маселени таможня менен, салык инспекциясы менен биргелешип барыбыз иштеп алып келгенбиз да. Бул көчмө студия абдан кымбат нерсе болот. Бул биз
бардыгын карап, негизи мисалы абдан сапаттуу өтө жогорку деңгээлдеги көчмө студиялар 3 миллион евродон көп турат. Анан биз ошол эки ар кайсы форматтарын карап атып, заманбап форматтын эң ыңгайлуусун бизге алып келдик. Сатып алганыбыз 1,5 миллион долларга сатып алдык. 1,5 миллион, тагыраак айтканда, ошо элдер дагы уламалап сурап атат, 1 миллион 400 миң 322 доллар. Так, ар бир долларына чейин айтып берейин. Биз долларга сатып алдык, ошон үчүн долларга айтып атам. Ошол экинин 1 миллионун 70 миллион сомун бизде өкмөт ушу суда катары пайызсыз 5% суда кылып бизге 5 жылга берди да. Мындай суданы өкмөт бере элек болчу негизинде. Чынында эле билесиздер, өзүңүздөр дайыма бизде бюджетибиз кыска, тартыштык деп келет. Бирок ушундай бул маанилүү иш-чара деп ошондуктан бөлүп берди. Калган жарым миллион болсо биз баягы мурунку депутаттын шайлоолору болбоду беле, жогорку кеңештин шайлоосунда. Ошондо топтоп койгон акчабызды ушуга чейин сактап келгенбиз. Ошол 2,5 миллион төлөп бердик. Ал эми бул 1 миллион долларым болсо, биз ойлойбуз, мына президенттик шайлоодо буйруса акчабыз түштү. Ошол экинден жапсак басымдуу көпчүлүгүнүн 70%-ын жаап коебуз. Анан бир 30%-ын биз ойлоп атабыз, бир 5 жылга жетпей эле 2 жылдын ичинде жаап койсок, ошондо биз сыймыктансак болот. КТРКдагы өзү бирөөдөн чет элдик уюмдардан карыз сурабастан, грант сурабастан эле ушу мамлекеттин колдоосу менен, президентибиздин, өлкө башчынын, өкмөт башчынын колдоосу менен, жогорку кеңештин колдоосу менен эле өзүбүз эле сатып алдык да. Бул сыймыктанарлык нерсе негизинде. Эми көчмө студияны айтып келе турган болсок, мисалы Кыргызстанда мындай көчмө студия албетте жок. Кыргызстанда жана аплинг система деп коет, спутникке көтөргөн сигнал бизде эле бар, экөө, эскибиз жана азыркыбыз. Демек Кыргызстанда биз негизги корпорация болуп бүгүнкү күндө дагы өзүбүздү тааныта алдык, далилдей алдык. Ал эми башка нерсе айтып келе турган болсок, Борбордук Азияда дагы башкаларда ПТСтер барбы өлкөлөрдө деп. Туура, бардык өлкөлөрдө ПТСтер бар, ошого окшогон. Бирок ошол экилердин эң жаңыларын алдыңкылары болуп биздики болуп эсептелинет. Бизден жакшы эле бүгүнкү күндө ошол эки казактардын ПТСи бар. Бул казактардын президенттин демилгеси менен булар абдан деген көп чоң акчага, 10 миллион еврога бир жакшы ПТС сатып алышкан. Бизден башка ашкан ПТС жок. Түркмендердин дагы ПТСи 6 жыл мурун алган болчу. Эми биз болсо телерадио компаниялар бүт өзгөчө Орто Азия, Борбордук Азия бири-бирибизди карап турабыз да. Анын баарын жакшы биз изилдеп чыкканбыз, ошондуктан мен так айта алам да. Бизде экинчи орунда эле болуп, мынакей биздики болот. Абдан заманбап, абдан бүт талаптарга жооп бере турган. Бүгүнкү күндө биз эч уялбастан, тартынбастан болгон иш-чараларды жогорку сапатта бере алабыз. Анан эң маанилүү нерсеси, мен дагы көрөрмандарга айтып кетейин. Бул эгерде буга чейин чоң иш-чараларды тартканда ошо уят болбой элек деп, мисалы экинчи көчмөндөр оюндарын биз болсо ушу Орусиянын көчмө студиясын арендага алып келип, бул 100 миң деген доллар. Бул аз акча эмес, 100 миң деген долларларды төлөп, ошол эки донорларды, спонсорлорду таап, ошол экилерди алып келип, анан ошонун техникасы менен тартканбыз да. Мисалы жада калса, багы бул жерде Борбордук аянтта дагы эң чоң бир иш-чаралар болуп калганда, ошол экилерди арендага алып келип, ижарага алып келип, акча төлөп тарткан күндөр болгон. Бүгүнкү күндө мисалы мынакей бүгүн эле мага айтып атышат, РТР каналынын өкүлдөрү, Россиянын биринчи каналынын, ОРТнын каналынын өкүлдөрү, Мир телеканалынын өкүлдөрү биз айтып атат, алар айтып атат, эми бизде иш-чара болгондо баягыдай болуп самсалап өзүбүздүн спутнигибизди алып келип эле, силердин аплингди алып эле ижарага алып иштей беребиз. Демек бизге акча төлөшөт. Ошол эле Казакстандын, мисалы биз айтып атабыз, Казакстанда дагы сапаттуу бар депчи. Казакстанда казактардын көчмө студиясы Астанада. Астанадан Алматыга алып келгенден көрө бизден ижарага алып, бул жерден чыгып барып, алардын иш-чарасын тарткан арзаныраак келет да. Булар эмтен эле айтып атышат, биз Алматыда болгон иш-чараны силердин көчмө студия менен тартабыз деп атат. Демек, бул көчмө студия мазмун жагынан дагы, багы мааниси жагынан дагы өзүн актайт, акча жагынан дагы өзүн актайт. Деги эле биздин престиж жагынан дагы мамлекетти дагы бир аз кыйла алдыга түртүп көтөрүп койду да аброюбузду. Эми бул каяктан алынып келинди? Анан биздин адистер окутулдубу атайын? Алып келгени боюнча бүт оборудование бул Европадан алып келди. Кытайдын эч кандай техникалык жабдыктары жок. Бул тендер өткөрүп, ошо тендерде Англиянын компаниясы утуп алган. Ал тендерге көп компаниялар катышкан. Түркиянын компаниясы, Орусиянын компаниялары, ошо Англиянын, Европанын да бир аз компаниялар катышкан. Булар катышып,
ошо Англиянын компаниясы утуп алган. Техника бүт Японияныкы, бүт заманбап абдан. Ал эми чогултканы болсо, муну биринчи ошол жерден бүт жабдыктардын баарын Стамбулга алып келип, ал жерден негизин түзүп, ошо Стамбулдан өзүнүн жолу менен келди. 7000 километр жүрүп келип, анан калган 50%-ын бул жерден чогултушту да. Бул негизги машина боюнча, анан дагы кошумча дагы жардамчы унаа деп коет. Жардамчы унааны биз өзүбүздүн каражатыбызга жана биздин адистер өзлөрү тургузушту. Биздин КТРдин эле адистери өзлөрү эле зыңкыйтып, жакшынакай кылып тургузуп коюшту. Муну биз акча коротуп, тендер жарыялап, акча коротпостон эле өзүбүздүн адистерибиз эле тургузуп койду, жакшынакай кылыпчы. Ал эми окутуу боюнча чынында эле окутуусу абдан көп убакытты талап кылат. Биз адистерден өзүбүздүн эле операторлорду кылдык, башка кошумча алган жокпуз. Өзүбүздүн эле оператор балдар, режиссер балдар ошол жерде күндөп түндөп окуп атышат. Окуусу негизи бир 3 айга чейин созулат. Бирок булар болсо биз эң биринчи ошо Ак Жолтой ПТС болду, анан жанагы биздин жакшы кубанычыбыз президенттин инаугурациясын тарта алдык. Алгачкы инаугурацияны тартабыз деп ошого азыр күндүр түндүр отуруп окуп аткан учуру. Эми демек биз мурдагыдай жана сиз айтып аткандай футболдорду чагылдырууда башка өлкөлөргө көз карандысыздык дагы, анан каражат жагынан дагы үнөмдүү болот экен да. Биз толугу менен көз карандысызбыз. Азыр футбол болобу, мынакей 3-чү көчмөн оюндарын буюрса эмки жылы биз өзүбүздүн күчүбүз менен, өзүбүздүн балдар, өзүбүздүн техника менен жогорку сапатта тарта алышат. Көрөрмандарды көбүнчө ошо футболду көрсөтүү боюнча албетте, мисалы билесиздерби, Кыргызстан, Австрия футбол болгондо ошондо дагы бул жерге ижарага алып келип, 100 миңдеген долларларды төлөп ошол эки бир футболду тартыш үчүн орустардын техникасын тартып келгенбиз да. Ал эми азыр орустардын техникасы кереги жок, өзүбүздүн эле техникабыз жетиштүү, заманбап техника. Ошо менен эле тартабыз. Мисалы, могу инаугурацияны азыр болсо, мисалы 3 ПТСибиз бар да, 3 ПТСтен тартышат. 3 ар кайсы жерден. Толугу менен 30га жакын камера иштейт. Чагылдырат, эми ушул көчмө телестанцияны келди, анан мындан аркы пландарыңыз тууралуу бөлүшүп кетсеңиз, дагы кандай жаңылыктарды күтсөк болот? Эми мындай, бизде борбордук аппаратны деп коет, ошо эки центральный аппаратны деп коет. Биз борбордук аппаратты бүт баары менен толугу менен жаңылантабыз. Дароо эле биздин көрөрмандар ошол экени биле алышат. Анан жана бүт баары борбордуштурабыз. Мисалы, бүгүнкү күндө теле берүүбүз өзүнчө, радио берүүбүз өзүнчө, Ала Тоо өзүнчө, Маданият өзүнчө болуп атпайбы? Анан мисалы, радионун жаңылыктары башка өзлөрүнчө чогултушат. Ала Тоо 24-төн сиздер өзүнчө чогултасыздар. Анан мисалы, эгерде карап келсең, радионун жаңылыктары кичине башкачараак, Ала Тоо 24-тün жаңылыктары башкачараак болуп келет да, себеп дегенде алар өзүнчө службалар иштейт. Биз мунун баарын борборлуштурабыз. Баары техникалык болот. Анан ошондо мисалы ошол жерде бир базага бүт маалыматтар чогулат. Радио дагы ошол жерден алат. Ошондо биздин жаңылыктарыбыздагы, материалдарыбыздагы бүт баары техникалык жактан компьютерлештирилип, бир 3-4 адам отуруп эле ошол экени таркатып турат. Серверден болуп калат да. Биз ошол эки жолго барабыз. Бул абдан жеңилдетет ишти дагы. Азыр мисалы бир 5 киши кыла турган ишти ал жерде бир эле киши кылып калат, кишилерибиз болсо башка иштерге бошоп калат да. Анан жакшынакай болуп калат. Мисалы, көп адамдар дагы биздин көрөрмандарыбыздар айтып келип атпайбы, силерде абдан көп адамдар иштейт депчи. Андай эмес. Мурун чынында эле бир канал болгондо көп адам иштечү эле. Азыр бизде 6 канал. Мына 6 канал. Мен айтып кетейин, ушу сиздерди дагы мен чоң ыраазычылык билдирип кетем Ала Тоо 24 каналынын жамаатына. 80 киши мурун ошол эки Ала Тоо маалымат программасынын жаңылыктарын эле чыгарчы. Азыр 80 киши, биз эч киши кошкон жокпуз. Ошол эле киши 24 бою ошол эки бир каналды алып кетет да. Ошондуктан биз техникалык жактан жакшырган сайын элдерибиз дагы мындай пайдалуу, дагы андан да көп пайда келтиргенге жумшалып турат. Анда Илим Айрамбекович, бүгүн убактыңызды бөлүп, бизге кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү станция жакшы гана иш-чараларды чагылдырып турсун. Урматтуу телегөрүүчүлөр, эфирде өзөктүү маселе программасы болду. Бүгүн биз коомдук каналдагы санариптик теле берүүнүн талаптарына жооп берген көчмө телестанция тууралуу сөз кылдык. Студиянын мейманы коомдук теле радио берүү корпорациясынын башкы директору Илим Карыпбеков болду. Ала Тоо 24 каналынан алыстабаңыздар.